риваятта келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Ким карыз берсечи, канча күнгө берсеңиз, ошончо күн сайын ошол сумманы садака кылган соон аласыз. 6 айга бердиби? 50 000 сом. Күн сайын 50 000 сом садака берген соон ала берет. Эми 6 айда келди дагы бере албай калды. Айтты. Bir 2 айга узартып берип турсаңыз, беремин деди. Келишимге койгон датада деп туруп 2 айга узартып койду. Ошол 2 айга узартканда күн сайын 50 000ден 2 эсе садака берген соон алып турат. Машалла. То есть 100 000ден бияга. күн сайын. Бул баягы карыз бергенден өтө соогун айтып атат. Бирок экинчи жагын биз айтпай кетпешибиз керек да. Медалдын эки жагы болот дегендей, элибиз дагы ошол маданиятка аң сезимге өсүш керек. Раз бир ушундай кылып, кажетиңди бүтүрүп ал, кор болбо, зар болбо бердиби? Убагында кайтарып бериш керек. Да жөнөкөй кайтарып бербей, жакшылап кайтарып бериш керек. Пайгамбарыбыз айткан муну. Карыз алганда, карыз берип аткан адам эч кандай намек кылып үстүнө тияк-бияк айтпасын, албасын. Бирок карыз берип аткан, карызды кайтарып берген кишиге ага жолдомо берген. Сен жакшыраак кайтарып бер деген. То есть үстүнө кошуп кайтарып берип кое турган болсо дагы өтө жакшы. Мен айтат элем, ошол жерде коркунуч жокпу устаз, үстөк деген. Мисалы мен сизден азыр карыз алып атам. Ооба. 50 000 сом алып атам. Мен намек кылган жокмун. Үстүнө кошуп берем депчи. Үмүт эткен жоксуз. Даже ачык деле айткан жокмун. Сиз мага да айткан деле жоксуз. Сиздин оюңузда 50 000 деле кайтарып берет деп атасыз. Макул, бирок шарият мага буйрганы, сен 50 000ден үстүнө дагы кайтарып бер. Сага жакшылык кылып койду. Мейли 1000 сом болсо деле, 500 сом болсо деле көңүлүңөн. Эчтеке бербей деле койсоң болот. Бирок жакшылап кайтарып берген бул шариятыбыздын машалла ортодогу мамилени жакшылатканы болот. Карыз берген адамга дагы бир мотивация болот экен да. Машалла. Көңүлү жылып калып. Мына жерде ошол эгерде намек кетсе менден, же сизден, анда ошо сүткорлук болот. Устаз, берде тонкий маселе бар да. Мисалы үчүн мен Нурият мырзадан алсам, алдым, анан бир жолу жакшы кайтарып бердим да. Анан кайра муктаждыгым чыгып калды дагы. Ошол жери кандай болуп калат устаз? Кийинкисине мен үмүт этпей калам. Ортодо болуш керек да, ошондой болуш керек. Мисалы сиздин жүрөгүңүздө кыпындай дагы үстүнө 1 сом алам деген ой болбош керек. Шарият сизге башкача, мага башкача буйрук берет. Алгандай сизден ушу 1 сом алам деген үмүт да болбосун, 50 000 деп. Мага болсо сен колуңдан келсе жакшылык кайтарып бер. Болбосо хотя бы өзүң берсең деле, өз убагында деле. Бирок мен азыр айтат элем, азыр өз убагында кайтарып берген өзү чоң жакшылык деп.